Ассаламу алейкум, баарыңыздарга кутмандуу күн. Сиздер менен Адалдам каналы, менин каналыма кош келиңиздер. Бүгүн сиздерге өтө жөнөкөй, ары тоюмдуу болгон, жумшак болуп чыга турган пирогдун рецепти менен бөлүшөмүн. Алгач бизге 3 жумуртка керектелик. Жумуртканы идишибизге чагып алабыз. Артынан кум шекерди салып, чым-чым туз кошобуз. Миксердин аз тездигинде ушул массабыз көбүрүп, аппак болгуча аралаштырабыз. Массабыз даяр болуп калды. Эми буга сметана кошобуз. Кадимки эле дүкөндөн сатып алдым. 15% майлуулугу. Эритилген сливочный май. Майды ысык кезинде кошпойбуз. Эриткен соң бир аз муздатып алып, андан кийин кошконго болот. Эми ушуларды миксердин дагы аз тездигинде 5-6 секунд гана аралаштырабыз. Алдын ала электен өткөрүлгөн унду кошобуз. Жарымын эле коштум. Аш содасы 1 чай кашыкта же разрыхлитель кошсоңуздар дагы болот. Ванилин 1 пакетте 1 грамм. Эми ушуларды венчик менен өйдөдөн ылдыйга каратып акырын аралаштырып алабыз. Ундун калган жарымын дагы кошуп дагы аралаштырабыз. Биздин массабыз мына ушундай коюу болуп чыгат. Массабыз даяр болду. Четке алып турабыз. Үстүнө сепкенге азыр крошка даярдайбыз. Электен өткөрүлгөн унга муздаткычта турган муздак сливочный масланы жана кум шекерди кошуп, ошол учууну жакшылап колубуз менен мыкчып аралаштырышыбыз керек. Мына ушундай абалга келип чыгат, крошка даяр. Эми болсо алдын ала даярдалган формага массабызды куябыз. Менде форма 22 сантиметр. Тегиз кылып тегиздеп жайып чыгабыз. Үстүнө өзүңүздөр каалаган тоңдургучта турган жемиштерди кошсоңуздар болот. Бул жерде менде малина, карагат коштум. Өзүңүз табитиңизге жараша мамы жемиштерди кошсоңуздар болот. Эми жанагы бизди даярдаган крошканы ушул массабыздын үстүнө тегиз кылып сеип чыгабыз. Бул арада мен духовканы жандырып койдум. 170 градуста асты үстүн дагы жандырабыз. Пирогду ортосуна салышыбыз керек. 170 градуста 50-55 мүнөт аралыгында бышырабыз. Пирогубуз бышып чыкты. Бул жерде айта кетчү нерсе, ар кимдин духовкасы ар кандай болот. Ошол себептен өзүңүздүн духовкаңыздын тилин билип бышырсаңыз болот. Өтө тез бышып кетпеши керек. Сиз таякчанын жардамында бышкан же бышкан эмес аны текшерип алсаңыздар болот. Үстүнө кум шекер упасын себеледим. Табитиңизге жараша себеп койсоңуз болот. Сиздерге айтпасам дагы видеодо көрүнүп турат, абдан жумшак, аябай даамдуу, назик пирог болот. Сөзсүз түрдө жасап көрүңүздөр. Баарыңыздарга жагат деген ойдомун. Бир жасаганда эле сөзсүз түрдө окшошот. Толук рецебин бүт бардыгын граммдары менен видеонун түгүндөгү описанияга жазып калтырамын. Ошол жактан көрсөңүздөр болот. Сиздер менен болгон Адалдам. Сөзсүз түрдө каналыма катталууну унутпаңыздар. Лайк басып, коңгурочону басып коюңуздар. Буюрса кийинки видеолордо көрүшкөнчө Аллахка аманат болуңуздар.